Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган «Мыйзам жана турмуш» программасы саламатсыздарбы? 7-чи чакырылыштын депутаттарын тааныштыруу боюнча эл депутаты ким деген рубрикабызды улантабыз. Мында Жогорку Кеңештин депутатынын буга чейинки ишмердүүлүгү, басып өткөн жолу, жетишкен ийгиликтери туурасында кеп болот. Бүгүнкү эфирдин коногу Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Маткеримов болмокчу. Бул жумада «Мыйзам жана турмуш» программасынын коногу депутат Айбек Маткеримов болот. Тагдыр экен, пешене жазган экен, мен 10 жашында атам кайтыш болуп калган. Мен өзүм Жалал Абад шаарында төрөлгөнмүн, Барып айылында өсүп чоңойгонмун. Мен өзүмдүн атамдын кесибине жолдоюн деп Бишкек шаарына Кыргыз медициналык академиясына тапшырдым. Ал жердин дарылоо факультетин аяктап, врач, акушер-гинеколог дарыгери кызматына да өзүмдүн эмгек жолумду баштап, бүгүнкү депутат болуп шайланып келгенге чейин ушул дарыгерлик кесип менен гана алектендим. Жаштыгым өтүп, эми бул тагдыр экен, пешене жазган экен, мен 10 жашында атам кайтыш болуп калган. Биз өзү 4-1 тууганбыз, эң улуусу менмин. Эми баягы 10 жашында калгандан кийин турмуштун оор күндөрүн башымдан өттү. Ошондой оор күндөрүмдө эми баягы пешенебизге мен атыны атабай эле коеюн, бирок эң ушул эл үчүн күйгөн, ушундай кыйналган үй бүлөлөргө чындыгында баягы өзүнүн жөндөмү бар, бирок мүмкүнчүлүгү мындай каражат жагынан жок адамдарга жардам берип келген менин агам өтө көп жардам берген. Ошол эле мезгилде менин атамдын жолун жолдойм деп, атам ошо гинеколог болгон экен, 34 жашында өтүп кеткен. Ошол менин тилектеримди ушул медициналык окуу жайды аяктап, ошол кесиптин ээси болушуна дагы ал кишинин өтө чоң кошуму бар. Мен эми атын так айтпасам да, бирок мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылыгымды билдирем. Ал ошол кесиптин ээси эле кылып коюп, тим болбостон мени көптөгөн мындай даражаларга, жогорку жактарга көтөрүлүшүмө дагы өзүнүн акылын, өзүнүн насаатын, тарбиясын берип, ушундай даражага жеткирди. Ошол эле мезгилде андан сырткарыдан көптөгөн ушул менин туугандарым, апама аябай ыраазымын. Апам байкуш биздин баарыбызды жогорку билимдүү кылды, окутту, чокутту. Аталык түйшүк канчалык оор экенин мен жашымдан эле сездим да. Ошон үчүн мына бүгүнкү күнгө чейин ата-энелердин баарын сыйлайм. Айрыкча энелерди мен мындай сөз менен айтып жеткире албайм, кантип сыйлашымынча. Себеби мен мына өзүңүз белгилеп кеттиңиз, турмуштун оор шартында өскөн балдар күчтүү болот деп. Чындыгында ошондой оор күндөрдүн артында ушундай ийгиликтерге жетип атам. Бул чындыгында өтө чоң мындай мен үчүн оор жолдордон болду. Ошол эле мезгилде мындай кубанычтуу дагы күндөр өттү. Баарына эле мындай наразы боло бербеш керек. Эми бул айтылгандай айдын күндүн жарымы караңгы, жарымы жарык дегендей, 15 караңгы, 15 жарык дегендей, эми бул жолдо ар кандай жолдор болот экен. Жанагы полосатый жол деп коет, ак жол, кара жол деп ар кандай жолдор болот экен, ар кандай таштак жолдор болот экен. Бирок ушундай күнгө жеткирген Кудайга мен шүгүрчүлүк гана келтирем. Менин бул жака келишимге дагы бирден бир түрткү ушул биздин медицинадагы көйгөйлөр болду. Эми жашырганда эмне, өтө акыркы жылдарда биздин медицинанын акыбалы өтө төмөнгө түшүп кетти. Анткени ошол эле мезгилде жанагы элибизге керектүү болгон дары-дармектер өзүбүздөн чыкпагандыктан, сырт жактан алынып келгенден кийин баалары кымбат. Ошол эле мезгилде жанагы жеткиликтүү болбой калганы мени өтө өкүндүрөт эле. Буюрса, ошол көйгөйлөрдүн баарыны мындай өзүм көрүп билип келген адам катары жоюлушуна салым кошоюн деп ушул жака депутат болуп келдик да. Ушул кесиптин ээси болгондон кийин, бул жерге келгенден кийин биринчи өзүмдүн чөйрөмө, өзүбүздүн ошол дарыгерлер менен биринчи жолугушуум ошолор менен башталды. Барып аларда кандай көйгөйлөр болуп атат, ошол эле мезгилде элдер кандай талаптарды коюп атат, анын баарын ачык сүйлөштүк.
ачык сүйлөшүп, ошол мен жолуккан аймактагы ооруканага кандай аппаратура, дагы эмне кемчилик бар экенин баарына келип, мен жана өз саламаттык сактоо министрлигинен бир нече жолу ушул жогорку кеңештин трибунасынан көтөрүп, ал көйгөйлөрдү айтып чыктым. Бүгүнкү күндө мына мен парламентке келип, биз баарыбыз эле чындыгында ал жактан эл аралаганда ошол көйгөйлөрдү угуп, ошол көйгөйлөрдү чечүүчү, баягы кээ бирки жерде мындай кандай десем, искусственно мындай бөгөт коюлуп калган жерлер бар экен да, мыйзам аркылуу. Ошол мыйзамдарды кайрадан мындай түз жолго буруп, элдин жашоосуна иштей турган мыйзамдарды жазабыз. Ошол мыйзам аркылуу, жазылган мыйзамыбызды көзөмөлдөө аркылуу элге жардамыбызды тиет деп келгенбиз. Бүгүнкү күндө ушу парламенттин орду ушул мыйзам чыгаруу жана ошондой эле кээ бирки мыйзамдардын аткарышын көзөмөлдөө. Биз ошол ар бир мындай мамлекеттик деңгээлдеги бийлик бутактары өздөрүнүн жумушун аткарса, буюрса, биздин өлкө жакын күндөр өнүгөт деген менде чоң ишенич бар. Чыныгы, чын жүрөктөн мындай ишенимдин арты менен шайланып келдим да. Мен шайлоочуларымдын көпчүлүгү ушул карапайым элдер, ошол айыл жергесиндеги элдер. Ошол эле медицина кызматкерлери, ошол эле биздин эл агартуунун тармагында иштеген кызматкерлер болду. Мына бүгүнкү күнгө чейин бүт баары менен мен тыгыз байланыштамын. Телефонума баарына доступна. Бизде мына жакшы сөз бар: орунду жашырсаң өлүм ашкере кылат деп. Биз мына чындыкты, болуп жаткан кээ бирки кемчиликтерди айтып турган үчүн биз элдин өкүлүбүз. Аны ошол эле мезгилде биздин айткан сын пикирлерди ушул аткаруу бийлигидан туура кабыл алса деген ой. Себеби биздин баарыбыздын максатыбыз ушу өлкөбүздү өнүксө, гүлдөсө деген ана максат. Мына калп айтса, калп айтпайт дейт. Айтып жатпайбы? Мына бүгүн дагы ушунча жылдан бери коррупцияга аралашып калган кээ бир инсандар бүгүнкү бийлик адамдарынын тегерегинде жүрөт деп. Аны көргөн үчүн, билген үчүн айтып атат да. Жөндөн жөн айтылбайт. Ошондой инсандар, ошондой коррупцияга аралашкан адамдар бүгүнкү бийликтин дагы кээ бирки иштерине мындай терс жактарын тийгизип коюп жатат. Анткени мына кээ бирки мындай күчтөр бар экен деп мен ойлоп калдым да. Биздин мамлекетибиз өнүгүп, өсүп кеткенине, ушу мамлекетибиз чыныгы көз карандысыз мамлекет болушуна мындай салкын көз карашта караган күчтөр бар экенине мен мындай туюп олтурам да. Анткени кээ бирки ошондой мына коррупциялык схемаларга аралашып кеткен адамдардын бул чындыктын сыртка чыркырап чыгышына алардын өтө эле мындай таасири күч экен, тоскоолдук кылгангачы. Анткени мына чыныгы реалдуулук чыкса, чыныгы жанагы көмүскөдө жаткан экономика сыртка чыкса, алардын жеке чөнтөктөрүнө сокку болот экен. Ошондой өзүнүн жанагы кызыл кекиртегини жалпы элибиздин жашоо шартынан жогору койгон мындай кээ бир коррупционерлер бар экенине мен эми келип, өзүм аралашып, үстүртөн байкап туруп, чындыгында жүрөгүм ооруп жатат. Анткени мына айыл жергелеринде, айыл жергесинде эмес, ушу шаарыбыздын эле мына кээ бир жерлерине барсак, кандай акыбалда жашап атканын көрүп атабыз да. Элибиз дагы деле кыйынчылыкта жашап атканын көрүп атабыз. Мен мына баса белгилеп кетейин, палатадан дагы көтөрдүм эле. Кээ бирки убакта бир эле тармактан көптөгөн ушундай терс көрүнүштөр пара алуу менен, мыйзамсыз иштерге баруу менен кармалып жатат. Бирок ошол кармалган адам эле өзү жооп берип атат. Эгер ошол системада ошончолук коррупцияга батып кеткенден кийин ал системанын башчысы дагы жооп бериш керек да. Балык башынан дейт. Ошон үчүн бизде кээде андай маселелер болбой калып атат. Ошол эле мезгилде ошончо мээнет менен кармап келген УКМК кызматкерлеринин кээ бир убакытта мына бул жумушу аягына чыкпай калып атат. Мына дагы айтып кетейин, калкыбыз бекерден айтпайт. Айтып атпайбы? Кечеки эле коррупционер, кечеки эле ууру бүгүнкү министр деп, же бүгүнкү бир жетекчи деп, же бүгүнкү бир депутат деп бекер айтпай атат да.
ошонун баардыгы болуп атканы мени мына инсан катары кээде өкүндүрөт. Мен айтып баарынан да айтып кетет элем. Биздин баарыбыздын максатыбыз, оюбуз, биздин баардыгыбыз тилегибиз бир болуш керек. Биз жеке өзүбүздү эмес, жалпы ушул мамлекетибизди, ошонун ичинде ушул мамлекетибизде жашап жаткан мына жакында эл каттоодон кийин чыкты 6 миллион 700 миң калкыбыз бар экен. Ошо 6 миллион 700 миң калкыбыздын баардыгы мыйзам алдында бирдей болушуну, баарына мыйзам чегинде бирдей шарт түзүлүп беришине, баарынын бай кембагал экенине карабастан, же айылдык же шаардык экенине карабастан, же болбосо бир министрдин баласы же бир дыйканчынын баласы экенине карабастан, мыйзам баарына бирдей иштеп берсин деген тилек менен иштешибиз керек. Ошондо гана элибиздин жашоо шарты оңолот. Ошондо гана элибиздин депутаттарга, бийликке, аткаруу бийлигине, биздин министрлерге, ошол эле президентибизге ишеним пайда болот. Бизге эми Кудай буйрса ушу 5 жылдык ишмердүүлүгүбүздө ошол элге берген антыбыздын артында иштеп, ушул биздин бүгүнкү күнгө чейин топтогон абийирибизди төкпөйм деп мен өзүм сөз берип кетем. Анткени эч качан мен кечээки кыйналган күндөрүмдө өзүмдүн жанагы башымдан өткөргөн оор күндөрүмдү, ошол эле мезгилде мага окшоп өскөн жаштарды, ошол эле мезгилде мен өзүм көргөн теңсиздиктерди мен унутпайм. Анткени ал күндөр менин жүрөгүмдө түбөлүктүү сакталат. Ал сакталган оор күндөрдү мен башка бирөөгө каалабайм. Анын эгер чындап каалабаганымды далилдеш үчүн мен ак кызмат кылышым керек. Мен ошондой теңсиздиктерди жоюп, мыйзам баарыбызга бирдей иштей тургандай кылып көзөмөлдөшүм керек. Кудайым буйрса мен аны аткарам. Саясаттан тышкары дагы эмне жумуш менен алектенесиз? Мен эми буга чейин жанагы саясатка келгичекти айыл жергесинде өзүм медицина кызматкери болгон менен андан сырткары дыйканчылык менен алектенчүмүн, мал чарбачылык менен алектенчүмүн. Өзүм баягы чакан болсо да теплицам бар болчу, ошолорду жасачумун. Эми биздин бул жерге келгенибизге 5 ай болду. Эми бул жерде жумуштан сырткары менин бир кыла турган бизнес жок менде. Мен болгону ушул жанагы бул жерден чыгып бош убактымда китеп окуйм, ошондой эле мыйзамдарды окуймун. Мына мен баягы сөзүмдө башында да антип кеттим. Кудайым буйрса ушул депутаттык жумушумда мен элге каршы кыянаттык кылбаймын дагы. Ошол эле мезгилде жеке өзүмдү ойлоп, өзүмдүн кызыкчылыгымды ойлоп, мындай жаман жолдорго барбайм. Болгону менин милдетим ошол элиме шайлоо алдында кандай сөз берип, кандай жанагы ийгиликтерди жаратамын деп келсем, ошолорду жаратканга мен толук мындай өзүмдүн күчүмдү, өзүмдүн билимимди жумшайм. Бул ошол менин кичинекей эле туулуп өскөн жерим эмес, менин кызматым баардык Кыргызстаныбыз үчүн болот, Кудай буйрса. Ушул Кыргызстаныбызды бейпил жашоодо, өнүккөн өлкөдө катарына кошууга мен дайыма күндүр-түндүр аракетин жасайм. Бүгүнкү чыгарылышта мыйзам жана турмуш программасы болду. Аны мен Миргүл Эшбаева алып бардым. Берүүнүн максаты эл өкүлдөрүнүн иш аракеттерин чагылдыруу, эл депутатынын бейнесин ачып берүү болуп эсептелет. Берүүнүн толугу менен жогорку кеңештин YouTube баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.